Анан мен түшүнгөнүмө караганда бизде Кыргыздарда жин кирип кетти деген нерсе абдан популярдуу экен, биринчи орунда турат экен. Анан Куранда ошол темада кандай жазылган теолог катары чын эле ошол нерселер бар бекен, эмне экен? Менин оюмча азыр мен мындай этият кылып, жумшак киргим келбей калды темага түз кирейин да. Менин оюмча андай нерсе жок. Жин мен кирбейт адамга. Ал эмне кылсын, эмнеге кирсин ал? Эмне чыгарды? Абстрактуу бир жаратык. Биз конкреттүү бир жаратыкпыз. Мен ишенбейм, эмнеге ишенбейм? Эми айтып берейин. Бир, Куранда жаратылгандардын ичинен эң сонун турпаттагысы, эң күчтүүсү, эң өзгөчөсү, эң көп мүмкүнчүлүккө ээ жаратык бул адам. Мен слабый болсом, мисалы, мени ушинтип жаратып туруп, анан аркасынан жинди жаратып, сен кирип чыгып тур кээде дегендей бул неме эмес да, театр эмес да бул. Принциптерди карашыбыз керек. Мен эң күчтүүмүн. Менден күчтүү Кудай эле бар, мындайча айтканда, адам катары айтып атам да. Мен күчтүүмүн десем, молдолордун ичинен аябай мен күчтүүмүн деди деп жанан кесип айтып жүрүшпөсүн. Айтсын макул. Адам эң күчтүү, ошол өзүнө ишениш керек. Бул бизге Кудайдын берген мүмкүнчүлүк. Ошол мүмкүнчүлүктү колдонбой койсок, кайра Кудайга кичине туура эмес кылып койгон болушубуз мүмкүн. Эч бир учурда жиндин күчүнүн адамдан жогору экендигине ишарат кылган аят жок. Бул биринчиден. Бейтаныш бир топ, бейтаныш бир көпчүлүккө берилген ат, ысым. Курандын тилинде. Мисалы, башка шаардан бир канча мындай киши топ келип калса, ошолорду кээде мисалы жин деп айткан, сыпаттаган учурлар кездешет да. Анан ойлонот, жин термин ушундай экен. Исламдын булагы, эң негизги булагы Куран. Курандан дагы терең китеп мен тааныбайм. Жок, Куран Кудайдан түшкөн китеп болсо, демек эң кыйыны ошол. Биз ушунан гана далил издешибиз керек. Жок, анан тигиндей аалым болгон экен, жиндерди киргизип жүрүшкөн, чыгарып жүрүшкөн, ошо китеп жазды. Мага канчалык аалым болсо болсун, Кудайдан кыйын эмес ал. Биз баягы түшүнүп жете албаган билим оңой эмес да, ал 6 айда үйрөнүп ала турган же эптеп-септеп эле аны муну угуп туруп эле окшоштуруп биздин тил менен айтканда урдура бергендин аты билим эмес. Билимдүү болуш кыйын, окуш кыйын. Анан биз ону окуп, изилдеп, илгеп, ичине түшкөн бир тарапта калып туруп эле жин кирип кетти деп туруп, оңой да мындай чыгыш. Анан окуса окуйт, сакайса сакайбаса жооп бербейт туурабы? Молда жооп береби мисалы? Жооп бербейт. Окуткандан кийин барып асын өлүп алгандар деле бар мисалы үчүн. Жооп бердиби? Доктур жооп берет, өлтүрүп алса, сотко барсаң жооп берет. Бизде баягындай жоопкерчилик албай сүйлөп, жоопкерчилик албай өкүм берип, бул мындай, акырет мындай деп жаман үйрөнгөн да. Жооп, ар бир сөзүнө жооп берсин мисалы үчүн. Мен каалайт элем. Жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек биз бардык нерсеге.